англис тілінде. Авторлары Анди Харгривс жана Денис Шорли. Бұл китептің баяны ушундай. Бұл китеп чыкканда, бұл баса мен китепте да мактанып жазып койдум. Анди Харгривс менин өзүмдүн профессорум. Ал Канадада мени окуткан, сабак берген мага. Ошол кишиден сабак алгам. Дүйнөдө эң атагы чыккан илимпоздордун бирөөсү. Өзгөчө билим берүү реформасы жөнүндө, билим берүүнү өзгөртүү жөнүндө мыкты адистан, ушундай адистерден талим тарбия билим алыш керек. Кыргызстанда дагы ушундай күчтүү адистер көбүрөөк болуш керек да. Реформа деген чоң илим бар. Кайсы учурда реформа ишке ашат, кайсы учурда реформа такыр ишке ашпайды, жукпай калат. Такыр реформаны башка жактан эле Кыргызстанга жарайбы, жарабайбы жөнүндө көчүрүп келсек, эртең иштебей калышы мүмкүн. Же болбосо Кыргызстан жагдайына, Кыргызстан элине жугуп кете турган реформа бул. Ошол жөнүндө адистерди көбүрөөк даярдашыбыз керек. Ушул китепти 4-жол жол дегенде Анди Харгривс жана анын коллегасы Денис Шорли жазган. Муну мен Казакстанда магистранттарга сабак берем. Менин бир жакшы көргөн сабагым бар. Англисчеси teacher identity. Мугалимдердин өздүгү деп коелу. Мугалим ким, мугалим кантип иштейт, мугалимдин турмушу кандай, ага кандай факторлор таасир берет деген жакшы сабакты педагогикалык окуучайларда ушундай сабактар киргизилсе деген менин сунуштарым бар. Ушул сабакты окутуп жүргөндө магистранттарга ушул китепти мен магистранттарга тапшырма берем да. Ушул китепти окуп чыгып өзүңөр презентация кылгыла деп туруп. Аябай сонун презентация кылышат. Казакстандык менин магистранттарымча. Анан ар бир жолду талдап, акырында Казакстанга кандай кирешеси бар, келечекте дагы кантип Казакстандын билим берүү системасын өнүктүрөбүз деп сонун презентация кылганда өзүнчө сүйүнөм, ушунчалык сонун презентация кылды. Бирок бир аз мындай болуп кетет баары бир. Ушу кыргызстандык менин жердештерим дагы окуса ушундай китептерди аябай жакшы болот эле деп туруп кичине өкүнүп кетем да. Ошондо бир идея пайда болуп, анан мага мен менен бир кызматташкан мыкты инилерим бар. Билбейм ушул жерде азыр бул мен азыр акыры токтойм да барып, чарчайм да азыр. Мен токтогондо Тынчтыкбек өзү мындай башкарат. Ошондо Тынчтыкбек кандай программа кылды өзү билет. Ошол жерде мен сунуш кылат элем. Эгер программага болбосо, ошол ишини да кошуп кетели. Бакытбек Абдуллаев атайын ошол жерде жүрөт. Бул дагы Кыргызда мындай башы көрүнө баштаган мыкты мекенчил адамыбыз. Ошол Бакытбек мага байланышып калды. Агай, сиз ошо билим берүү тармагында жүрөсүз, мага ошол сунуш кылсаңыз китеп деп туруп, анан мен ойлонуп туруп ушул китепти сунуш кылдым. Бакыт, ушундай китеп бар. Ушуну которолу дедим. Которсоңуздар болот деп айттым. Бакытбек өзү которбойт, өзүнүн командасы бар, күчтүү балдар бар. Ошолор менен чогуу кызматташат. Бардыгына өзүнүн эмеси бар, ошол мекемесинде которушту. Анан кийин ошол агай келиңиз, мына буну дагы оңдой турган жерлери бар экен, өзүңүз да карап бериңиз деди. Мен бул жерде чынын айтсам, бүгүн мактанып Дүйшүн агайдын китеби деп айтпаңыздар. Артында жазылып турат. Менин тиешем бар, бирок китепке салым кошкон өтө көп адамдар бар. Аны которгон жигиттин аты турат, редакциялаган адамдардын аттары турат. Анан жөн эле окуп, атымды жазбай да койсоңчу деп суранган достордон, коллегалар бар. Ошолордун баардыгынын мээнети да. Албетте, бул ушу китепти, мисалы үчүн, бул жака алып келип эме кылган, силерге көргөзүп, презентация кылган, бул жакта мен бир аз ыңгайсыз болуп турам. Бирок ошону окуп атканда билип коюңуздар. Бирок ушул Кыргызстанда бир топ агайлардын, эжекелердин мээнети бар экен деп туруп, ошону атайын мен баса айтайын дедим да. Ошол азыр эми мындай кылсак, Тынчтык агай, өзүңүздөр эме кылсаңыздар, бул жагынан башкарып берсеңиздер, анан мен эгер мага дагы кезек келип калса, мен бир мындай интерактивдүү көнүгүүмдү дагы баштап коеюн ушул жерде келгендерге дагы мындай. Тынчтык агайга уруксат берген, өткөрүп бергенден мурда баштап алайынчы ушуну. Кана эмесе достор, мындай кылалычы, сиздер менен мындай азыр жаныңыздагыларга бир сыра карап отургандарды таанайсыздар экен, бир сыра караңыздар жаныңыздагыларды. Да, таанайсыздарбы? Атайын ушул бүгүн мындай эмне жакшы жагы, көптөн бери жолуга электерди, ушул жерде жолугуп атасыздар да, учурашып атасыздар. Мындай кылалы эми. Ушул Bizler özgür kuşat, aytır bilim berүүнүн тармагында жүргөн алдыңкы эжек агайларга biz тарапынан ийгиликтер каалайбыз. Шуга ыкматтай барлык кишиге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Ариет дагы абдан өз жөнүндө көп айтпайт. Ата өтө сонун
иштерди аткарып жүрөт. Анан кыргыз жаранына да тиешеңиз бар, Кыргыз жараны деген дагы ушул жакшы концепция бар. Эми бул оң канаттагылар кичине эме болбасын, капа болуп калышпасын. Эжеке, Айнур эжеке, сиз ушул жерде отургандан бирөөсүнө бир сону жакшынакайсы болсун бе. өтө соң. Кана кыл чабыла экен. Анан эжекенин дайыма улуттук өзүбүздүн кийимибизди дайыма таңазалап жүрөт. Астанага барса да ошол жакта дагы барып, ой, мына кыргызстандар келди деп мен аябай сүйүнүп жүрөм айтам. Азамат, чоң рахмат. Болду мен мага койсоңуздар азыр китеп кыйнай берем. Азыр андан көрөп мен убагында токтотоюн. Кийинчерээк дагы кайра дагы эме кылса, кайра мен кээде мындай береммин, жанагы өчөрүрөкмүн. Кайрадан эле чыга берем. Тынчтыкбек кое турчу мынаны айтам деп. Ага чейин кичине отуруп турайын Тынчтыкбек, Ана сизге. Саламатсыздарбы? Анда баарыбыздын азыр кийинкиси мындай кылды. Баарыбыздын китеп колубузда бар да, китеп. Кимде жок? Ал лектер бул жактан мындай кылсак болобу? Алып туруп кайра эми азыр сатып алган мүмкүнчүлүк жок болсо кайра коюп койгонго болот, Кайра келип коюп койсо бул жакта баягы сатып алып болсо жөнүнө кырдык келе турган жок болуш керек. Отун жазып коет. Анда китептер тараганга чейин айта берейин, баарыбыз китепти жабалы. Келиңиздер. Анда азыр мындай кылды, ар бирибиз өзүбүздүн ошо ачкандагы бетти эстеп алып канчанчы бет экенин эстеп турабыз. Бирок азыр мындай кылабыз. Сүйлөнбөгөн киши өзүн тааныштырат, аты жөнүн менен. Андан кийин өзүн ачкан бетти ачат, айтат, башкаларга ошол бетти ачабыз. Канчаны жабсаңыз, канчаны сүйлөмөгөн эди. Эмне үчүн? Ошол сүйлөп жакты. Ошол жазылган жери жакты. Ошону айтсың, Мен атым саламатсыздарбы, мен атым Тургунбай, журналист. 185-жылы аябай жакшы темага түшкөн. Бар, канчабыз? 185. Биринчи кыскасы айтып коеюнчу, мен биринчи жолду мугалимдик жумуштун жаңы башталган эки абактарды түшүндүм да. Жаш баланы өстүрүүчү мугалимдердин ишмерлигин башташканда. Экинчи жолду ошол ишмерликти кичине жөнгө сала турган административдик кызматтардын пайда болгонун түшүндүм. Анан үчүнчү жол эми баягы кызматтар болгондон кийин ал жерде укук милдет деген пайда болот. Ошол мугалимдер менен алардын башкаруучулардын ортосундагы байланышты жөнгө салган нерсени түшүндүм. Үчүнчү. Төртүнчү жолго чын айтайын, толук түшүнө элем. Кыска китептеги таасирди айттым. Анан бул жерде 185-бетте мындай сапка сиздердин окурман катары көңүлдө туруп келет. Өмүр бою окуу өнүктүргөн жана дүйнөнү калыптандырган үйрөнүү болуп саналат. Өмүр бою үйрөнгөн киши эркекке ээ болгон, көйгөйлөрдү чече алган, чыгармачыл, жашоодо жаңычыл, ошондой эле өнүгүүгө өбөлгө түзгөн киши болуп саналат. Алдан таамай айткан сөз экен, мага ошол жерде абдан жакты. Рахмат. Азыр мындай кылып кечиресиздер, жалпы таасирге кийинки бөлүктө өтөбүз. Жалпы таасир китеп боюнча азыр конкрет ушул бет жөнүндө сөз кылабыз. Так, биринчи айбек көтөрүлгөн сыйдык. Өз таныштырабыз, канчанчы бет, канчанчы жазасыз. Саламатсыздарбы, аты жөнүм Айгерим Кеңеш кызы. 174-бетте тарыхый жактан караганда окуучунун 174-бетте Баштыңыздар, тарыхый жактан караганда окуучунун жетишүүсүнө үй-бүлөнүн, коомдун жана жамааттардын таасири мектепке караганда кыйла жогору болуп келген деген сүйлөө жатты. Ошол эле учурда мектептер менен жамааттардын тыгыз мамилеси баарын жакшы жагына өзгөртө алат деген сүйлөө жатты. Буга тандыктан аябай көп мисалдар айтса болот. Мисалы үчүн миңдеген улуу адамдардын
Аркадандар улуу болсо мектепке барганда алар ата энеси бүт аябай көп эле чоң таасир беришкен. Рахмат. İhsan Kutupçu'ya ilginçmiş. 458. bet özü yekile söz var ki bu gibi kansöz ilgili layıklar sözü. 158. 158. Adamlar daimi farklılıcı akıllı bolu vermeyi özgürlük bırak diye konfüsiye aytarken o sözü sayacaktı. Rahmat. Арбаңыздар, мен атым Беймой Назибекқызы, 82-83 бет. 82-83. Бұл жерде америкалық социологтың Ричард Сеннеттің сөзі бар екен. Ашпозчуска боюнча нуска жагында салыштырып кетиптирда, бұл жерде кое берүү жагдай кылгоо деп жазат. Оройгуу жетекчилик иште, мамлекеттик кесипте да, башка өнөрдө да өндүрүмдүү болбойт. Анын ордуна алсыз токтоо күчү менен кызматташып, чабуулдан кийин басымды бошотуу, натыйжалуу саясий көзөмөл өнөрүнө керектүү болот. Кимден булчуң же акыл көзөмөлү кылдап болуп, эң ийкемди бошото алса, ошолор эң күчтүүлөр. Эгерде жетекчилик керектүү учурда токтогонду билбесе де, караңыздар ушул жерде, ал күчүн эмес, ийкемсиздигин көрсөткөн болот дейт. Бул жерде ошол жетекчилер боюнча болот да, бул жерде баягы коркуттуу деген учурлар болуп калат, ошол эмес, ийкемдүү болушту айтып. Зарина Махаловна, Новоттан. Бул жерде аябай сонун кыздар жазылды. 67-чи бет. 67. Өзүнүн жетекчиси болгонуна байланыштуу аябай ылайык бир сөз жазылды да. Башкаруучу маанайдагы адамдар дайыма бүгүнкү күндү тандашат дейт. Ал азыркы учурда гана бийлиги экендигине ишенишет. Менеджерлер өткөн чактан да, келер чактан да коркушат. Ал экөөнүн айта алышуусу тууралуу идеяны өз эле алардын үрөйүн учурат. Жоомун алсын сол дейт. Бирок мен бул сөздү кошулбайм. Себеби мен ойлойм бул китепти окугандан кийин менин оюмду өзгөртөт деп. Чынында менеджерликти өндүргөн китеп болот деп ойлойм. Себеби мен ойлойм билим берүүнүн системасын жаңы реформалар күтүп турат, алдыда жаңы жол шарттар бар деп ойлойм да, үмүтсүздүк жок, үмүт алдыга карай дайыма умтулуп эчтештен куркпойбуз деп ойлойм да. Бул ошол китеп мен ойлойм ушу чындыгы менеджерликке үндөгөн китеп болот деп. Рахмат. Аябай сонун. Токтоо үчүн бул жерде менеджер менен лидердин айырмасы жөнүндө жазылат да. Менеджер ошол жөнүндө окуганда да айырмалас. Менеджер болгондон көрө жетекчи лидер болуш керек деген жөнүндө мааниде. Biz радио тармагында лидерлери болсо, колдон келбеген же үлгүрө албаган иштин убагында баш тартууну лидерликтин бир сапаты деп таанышты. Ошол мага абдан жакты. Менин оюмча көбүнчө лидерлер көп нерсени өзүнө алып алышат, бирок жанагындай настоящий лидерлер ошону түшүнүп, эгерде үлгүрө албаса же колунан келбесе, башкаларга ошол жанагыларды берет экен, ответственность. Ошого тиешелүү бөлүштүргөн лидерлик концепциясы жөнүндө баяндама болот. Рахмат. Бөлүштүргөн лидерликти карасаңыздар, англисче distributed leadership деген аябай жакшы түшүнүк бар да. Бизде жетекчи болгон адам баардык бийликти кучактап алат, бергиси да келбейт. Берсе өзү кемип кетет да. Ал эми башка бирөөгө ишеним көргөзүп, кичине чечим чыгарганда бирөөлөргө тапшырма берип, аларга ишеним көргөзүү андан да мыкты деп атат да. Эч кимге кээ бир адамдар айтат, менин такыр убактым жок дейт. Албетте убактың жок, сен аз нерсеге аралаша берсең, эч кимге ишенбей көзөмөлдөй берсең, анда эч убактың жок да. Андан көрөк адамдарга ишеним көргөзүп, аларга дагы ушул адам аткара алат десе, ошондо ал адамдар дагы ушунчалык ишеним көргөн адамдар кубаттануу менен иштейт дагы, алар өзүнө сүйүнөт. Менин дагы тиешим бар экен ушул окуу жайга дейт. Ошол эле бир адам жалгыздан чечпейт экен. Абдан сонун чоң рахмат. Рахмат. Биз эки кишиге сөз беребиз, калгандар кабыл болбойбуз, баягы убакыт деген эжаттан узак койгон, аны арттан бери ол күшүп көтөрүлдү. Саламатсыздарбы, мен кызыл Гершанмын. 192 ашып алыпсыздар, Кесипкөйлүктүн 3 принципи деген. Чүнки националдык банк эң бир
Кесіпкерлік принцип дегенде чында башынан оқыған үшін біраз түсініксіз болды. Бірінші жол, екінші жол түсініксіз болғандықтан мен кейбір урунтуу сүйлөмдөргө маани бердим. Бул жерде айтып атат да, мугалимсиз билим берүүдө эч кандай туруктуу өзгөрүү ишке ашпайт деп. Мектеп лидерлери башынан бийик секиреби, сыйлыктарды таратыштандырабы же катуу кармап камчылайбы? Эгер мугалимдер өздөрү өзгөрүүлөргө өздөрү кошо катышпаса, анда баары текке кетет. Анан бул жерде дагы бюрократиялык мандаттарга кулду кура бергенди токтотуп, башка иш жасай турган убакыт келди. Мугалимдерди артка кайтарып келүүнүн маалы келди деп жазылыптыр да. Демек, 4-жол менен балким канча күчтүү математик болбой, бирок окуучулар менен сүйлөшө албасам, окуучулар менен коммуникация түзө албасам, ал мыкты мугалим боло албайсың да. Анан дагы бир эмеси, бул Финляндиянын эме болуп кетебиз, бирок Сингапур, Түштүк Корея, Япония сыяктуу өлкөлөрдүн баарына карасак, билим берүүсүнүн булар билим берүүсүн өнүктүргөн өлкөлөр, билим берүүнүн чемпиондору. Бирок эң маанилүү өзгөчөлүгү азыркы мисалы сындап деле кетебиз, айтып деле кетебиз, билим берүүнү реформалаш үчүн мугалимди даярдоо саясатын оңдошубуз керек. Мугалимди мыкты даярдабайынча башка биз укпаган баягы мындай люкс терминдер, жаңы терминдерди канчалык айтсак деле мугалим аны окуучуга жеткире албаса, түшүнбөсө мугалим биз реформаны жасай албайбыз. Реформаны билим берүү министри же өкмөт башчысы же президент жасабайт, ким жасайт? Мугалим жасайт да. Мугалим даярдоону ушул жерде мына педагогикалык университетте отурабыз. Ушул сыяктуу университеттер, педагогикалык факультеттер мыкты мугалимдер даярдамайынча бул реформа ишке ашпайт. Мыкты мугалим албетте бир эле университеттин колунан келбейт, аны жалпы мындай комплекстүү караганда билим берүүгө тиешеси жок адамдарды дагы бул нерсеге билим берүүгө көңүл бурдурууга чакырып жасап кетишибиз керек. Алар дагы мисалы күч органдарына китепте да айтып кетет, турак жай маселеси. Мугалимдерге турак жай маселесин чечпейт же күч органдарына мындай бекер үйлөрдү берет да, мугалимдер ипотека алганга да мындай мүмкүнчүлүгү жок. Социалдык кепилдиктери мындай жакшы эс алууга мугалимдер жибере бербейбиз, бирок күч органдарында алардын пенсиясы жогору, башка эс алуу мүмкүнчүлүктөрү жогору. Ал мамлекеттин приоритетинде, мамлекет жетекчилеринин приоритети тилекке каршы мындай жетиштүү деңгээлде болбойт да. Биз ошол нерсени жабатырмак мындай бул жерде отургандар жок дегенде башка саясатчыларга, ошол чечим алуучуларга дагы мындай туура жеткире алышыбыз керек деп ойлойм. Мен ойлойм, талкуу дагы уланат, дагы жеңилиштүү болот. Азыр бир канча бир беттен окуп эме кылып атабыз, бирок кээинки түшүнбөстүктөр дагы бир-эки сүйлөмгө такалып калып, контексттин жалпы контексттен толук окугандыктан айрым суроолор пайда болуп атат. Аны дагы мындай толук окуп чыккандан кийин дагы талкуулайлы. Рахмат. Урматтуу достор, абдан сүйлөй тургандар да аябай көп болуп атат. Мындай кылалы. Азыр мен ушул жерде бизде бир окурмандардын арасында эң кенже окурманыбыз бар экен. Ошого мындай ушул абдан сонун белекти берип койсок, мындай кел кызым, атың ким? Аты ким? Орусча. Анда муну шоколад сага, и вот книга тоже тебе. Мен орусча билем. Ким өтө эчеге кол көтөрүп атты. Айтып бериңизчи, эмне болду? Ага, келип атат сизге. Мына эчеге айтсын. Эчеге сиз айтып бериңиз. Биринчи жол менен экинчи жолдун айкалышынан үчүнчү жол келип чыгып атат. Бул жерде мугалимдикке бир аз эркиндик берилип атат, бирок баары бир стандарттар жогору жактан берилип атат да, ошол жерде карамагынчылык пайда болуп туруп, дагы эле хаос жаралып атат, ийгилик жок болуп атат да. Мен ошентип түшүндүм үчүнчү жол. Бирок биз үчүнчү жолго дагы эле жете элекпиз. Бирок биринчи жолго караганда, экинчи жолго караганда үчүнчү жол чын алдыга кеткен жол. Бир аз болсо да мугалимдерге эркин ойлонууга, чыгармачылык шыктанууга мүмкүндүк берилип атат. Сонун. Агай, сиз кошумча коюңуз. Мен
негизи үчүнчү жолдун пайда болуусу аябай жакшы негизи. Биринчи жол менен экинчи жол аралыгы жакшы, себеби коллаборациялык комбинаттар процессин түзүп атышат да бул жердечи. Анан бул жерде маселе стандарттарды кимдер түзөт деген маселеге такылып атат. Мунун баардыгы жолсуз программасын кимдер түзөт деген маселеге такылып атат. Анан бул жерде негизи 4-чү жол бул дүйнөдө азыр Кыргызстан деле биз мугалимдерге биринчи жолдон экинчи жолдон үчүнчү жолдун айырмасы просто мугалимдерге эркиндик гана берип атат. И стандарттарды ким түзөт деген вопросто кичинекей болсо дагы киришүү жасап коюп атат, до конца чыкпай атат. Стандарт дагы деле жогорудан келет. 4-чү жолго чыгышыбыз үчүн биз маселе стандартты ким түзөт деген маселени чечишибиз керек болот. Тургай, 4-чү жолго баратабыз, көрдүңүзбү? Агайдын айтканын улап кетсек болот азырдан. Сон Сингапурдун билим берүү системасы парадокстардын күчү деген китебинде аябай сонун бир фраза окуп калдым эле. Сингапурда дейт, ар бир мектеп бул өзүнчө министрлик деген фраза мага аябай жаккан. Себеби мектептин ичинде көбөйдү, мектеп жамаатынан башка аны эч түшүнбөйт. Мисалы сиз Кытайда 42 размерде бут кийим алып келдиңиз дагы баардык мектепте 42 размерде бут кийим сарата албайсыз. Ал жерде 36 кийген бар, 37 кийген бар, 45 кийген болушу мүмкүн да арасындачы. Ошон үчүн мектеп стандартын жоготу предметтик стандарттарды, мамлекеттик стандарт өзүнчө бекитсин, предметтик стандарттарды мектептин ичинде жамаат өзү чечсе жакшыраак болот деген. Менин оюмча 4-чү жол ушул. Өтө сонун агай уже 4-чү жолду баяндай баштады. 4-чү жолду абдан сонун аны талкуулабай эле айтып өтсөк, мен да пикиримди айтайын, түшүнгөндөрү сиздер дагы айтыңыздар. Мен өзгөчө бул китепте жазылган мисалдар авторлордун ою боюнча 3-чү жолдагы мунун мүчүлүштөрү бар. Кыйла жакшы болуп атат. 2-чи жолго окшоп эле баягы мугалимди башкарып алып кыйнаган жок. Мугалимге эркиндик берип, анын пикирин сурашып атат. Бирок тилекке каршы дагы эле стандартты ким жазат? Мугалим өзү катышуусу барбы? Жакында Бишкекте бир китептин презентациясы болуп калды. Мыкты мектеп деген. Анын автору Арипока деген Финляндиялык директорлор ассоциациясынын немеси, жетекчиси. Аны дагы мен Астанада тааныш болуп калып, Бактыбек Абдуллаев ошогон дагы бир мыкты инсаныбыз бар. Жанибек Абдытегинге сунуш кылдым эле. Ошонун китебин которушту. Анын презентациясына катыштым. Баса белгилеп коюш керек. Бактыбек дагы, Жанибек дагы бизге бир абдан жакшы үлгү болуп атышат да. Булар жаштардын Кыргызстанда эл аралык аброюн көтөрүп атышат. Кантип? Китеп чыгарууда эл аралык басма каналар менен байланышып, мыйзамдуу түрдө уруксатын алып, тыйынын төлөп, анан китеп чыгарып атышат. Пираттык жол менен эмес. Демек, пираттык жол менен чыгарсак албетте биз оңойдо бирөөдөн акчасын бербей эле чыгара беребиз. Ал бирок пираттык эртеби кечпи ал Кыргызстанга аброй алып келбейт. Ушу Бактыбек менен Жанибектер абдан сонун иш кылып атышат. Айтайын дегеним, ошол Финляндиялык Арипоканы мен өзүм модератор болуп аттым эле, анын айткан сөзү бар. Финляндияда дейт, агай өтө туура айтты да. Бул стандартты ким жазат дейт. Мисалы үчүн ата-энелер келет дейт. Ата-энелер келип, ата-энелерге менен сурайт дейт. Мектебиң кандай десе, мен айтам дейт. Менин мектебим биздин провинциядагы, региондогу эң мыкты мектеп деп айтам дейт. Анан ата-энелер жооп, кечиресиз. Сиздин мектебиңиз 5-чи орунда экен мынабу рейтинг боюнча деп гезитте алып чыгат дейт. Анан не дейт? Мен ата-энеге жок. Ал рейтинг меники эмес. Мен өзүмдүн рейтингим бар дейт. Демек, ар бир жетекчи өзүнүн мектебин билет, өзүнүн рейтинги болот экен. Бизде ушул жалпы эле рейтингден коркуу эле баягы бирибиз менен атандаша бербесте. 4-чү жолдо стандартты ким түзөт? Ошол мектеп өзү салым кошутат, өзү мектептин сапатын өзү аныктап атат. Ошого балким азыр талкууда балким өзүңүздөр айтасыздар, Кыргызстан кайсы жердебиз? Балким 4-чү жол элементтери бардыр. Кээ бир жеке менчик мектептерде дейбизби? Же 3-чү жол элементи барбы? Ушул жөнүндө дагы талкуулайбыз. Азыр эме Тынчтыкбек аягын өзүңүз угантып коесуз, да? Анда биз негизи соңку бөлүгү келип калды. Толук окугандардан 2 жөнү сөз берели, жалпы китеп боюнча пикирин айтсын. Андан кийин суроо жооп менен жыйынтыктайлы. Пикир айтчулар. Микрофонду кылбай коюп. 2 мүнөт. 2 мүнөттөн ашпайт. 1 мүнөт.
мен эми толук окуп чыктым деп айта албайм. Анткени бул китепти кайра окуш керек экен. Анан эртең менен ага менен сүйлөшүп атканда бир жакшы сөздү айтты. Бул түп нускасынан кыргыз тилине которулуптур да. Бул англисчеси, орусчасы, казакчасы чыга берди. Ошондуктан ушундай бир чоң казынаны анан мен кесип боюнча журналист. 25 жылдан бери журналистикада жүрсөм, анын акыркы 5 жылда мына билим берүү тармагына кичине көңүл буруп атам. Анан ушул китепти дагы барактап көргөндө негизги айтайын деген ой бул билим берүү көйгөйү бир гана мугалимдердин, мектептин, районунун же университеттин маселеси эмес, бул жалпы коомдун көңүл бурушун талап кылган система деген айтып атат. Бул жерде Бегмачкенин постуна комментарийсинде жаздым беле, Фейсбукта комментарий. Бизде дагы айрым бир мындайча айтканда бир жылт эткен жакшы бир жарыктарды байкасак болот. Агай өзү да сөзүн айтып кетти, азыр Бактыбек агайлардын жасап аткан иштери. Мен бул жерде сыймыктанып менен айтам, бул бир топ үчөлөр отурат, коомго артуу деген кыймыл. Бул жакта негизги ошо мугалимдер менен журналисттер биргеликте коомчулуктун көңүлүн билим берүүгө бурайлы деген максатта. Бизде эч кандай авторитет, эч кандай бир саясий башка кызыкчылык жок. Ушу билим берүү үчүн биз бирге бир жерге отурсак, сүйлөшсөк, баарласак, агайдай инсандарды башыбызга көтөрсөк деген чоң максат менен аракет кылып атабыз да. Анан дагы бир жылт эткен бир учкуну катары мындай эл аралык окуу жайларга даярдап аткан өкмөттүк болобу, жеке менчик болобу жана мектептердеги тажрыйба бар. Сапаттуу мисал келтирсек болот. Кээ бир жеке менчик мектептерде да демилген мугалимдер ошо эл аралык башка дүйнөлүк окуу жайларга окуучулар даярдап бүгүнкү күндө окутуп атат. Университеттер аркылуу чыгып аткан окуучуларыбыз бар. Демек коомчулукта бүгүнкү күндө ошо төртүнчүгө толук түшүнө элекмин, азыр мен ойлойм түшүнөбүз. Ошонун бир аракети башталган да. Өзгөчө мисал катары бир нерсени белгилеп кетейин. Диний жаатта иш алып бараткан биздин устаттардын тажрыйбасы. Бир үлгү ала турган нерсе. Анткени коомчулуктун көңүлүн ошол тарапка буруп, биздин руханиятыбызга, динибизге, ыйманыбызга деген эң сонун чакырыктар менен биздин коомчулукту ошол тармактагы чоң иштерди жасоого шыктандырып атат. Мечиттер салынып атат, медреселер салынып атат. Мисалы бир мектепте мен талаш тартышта болуп кетти. Мен биздин кээ бир ошол талаш тартышка катышкан кээ бир адамдар айтат, медресе салабыз дейт. Мен айтам, мектеп. Мени колдогондор мектеп салайын дегендейчи. Эмне үчүн алар көптүк кылып атат? Анткени алар өрнөк болуп көрсөтүп атат. Анткени алар коомчулуктун кайсы бир талабын канааттандырып атат. Ошого биз да мугалимдер, агартуучулар, интеллигенттер баарыбыз баш бириктирип, ошондой мүмкүнчүлүгү бар жүрөгүндө кичине ыйманы дейбизби, билими, ушундай бир патриоттук сезими бар ишкерлерди ушул тармакка чакырсак болот. Дагы бир ушундай эле өрнөктүү ишти Ыйык Ата Журт фондусу көп жылдан бери жасап келет. Ошол фонддун демилгеси менен агайдын университетине биз барганбыз. 10 жыл мурда. Ошондо Раматылык мына Канибек агай өзү баш болуп, Абыр агай Мадаминов агай өзү баш болуп, ошол жерге жоонтоп мугалимдер насип кылган экен, биз да барып катыштык. Ошондой демилгелүү коомдук уюмдар бүгүнкү күндө ошо билим берүү жаатында жакшы жумуштарды жасап атат. Мен ойлойм, дагы да күчөтүш керек. Агайдын китеби аты эле өзү бир мындай табышмактуу бир черте. Коомчулукка абдан кызыктуу болуп атат. Мен ойлойм, ошол жерде биз дагы да көптөгөн адамдарга ушу китеп жөнүндө маалымат жеткирип, пропаганда кылсак, жакшы идеялар жайган. Агай Сачуров. Бет ачар болуп жатат бул презентация. Presentation агай өзүңүз сонун билесиз англисче. Сизден аябай шыктанабыз. Презент бул белек болуп атпайбы? Сиз баарыбызга бүгүн бай жеткиси белек бердиңиз. Сизге Алла ыраазы болсун. Эми бул китеп жөнүндө айта турган болсом, китепти окуп чыктым, бирок бир окуганда түшүнө турган китеп эмес экен. Кайра окуп, ар бир сүйлөмдү терең талдап, анализдеп, синтездегенде гана өзүбүздүн жеке ой пикирибиз келип чыгат экен да. Эми 4-чү жол дегенде эле 1-4 деген санга маани бердим, себеби кыргыз эли санга маани берген да. Жанагы 4 тарабын топ келишкен дегендей эле китеп болуптур деп айткым келип атат. Биринчи
Эми билим дегенде бул бир эле педагогдорго тиешелүү маселе эмес, бул коомдун жалпы маселеси. Анткени биз 9 жолдун тоомунда турабыз, глобализация дүйнөлөшүү доорунда. Биз билим берүүгө маани бербесек, биз ошол түп тамырынан улуу кыргызбыз дегенибиз менен билим берүүгө маани бербесек, тамырыбыздан кыркылып калышыбыз деле ыктымалдыгы бар деп ойлойм да. Бул биринчи жолду караганда дүйнөлүк прогрессивдүү өлкөлөр дүйнөлүк согуштан кийин bir тынчтыкты каалагандагы тынчтык орногондон кийин мугалимдер эркин билим берүүгө өткөн да. Эркин билим берүү форматына өтүп, өздөрү каалагандай билим берип башташкан, бирок ага эч ким кийлигишпейт экен да. Бирок экинчи жолдо ошол кийлигишпегенден бул жерде жыйынтык чыкпай калгандагы чаржайтуулук болуп, анан системалуулук жоктугунан анан экинчи жол келип туруп, анан көзөмөл келип атат. Бирок келгенде дагы катуу көзөмөл келгендигин мен байкадым. Бирок ошол катуу көзөмөл болгондо анан дагы эркин иштеп аткан мугалимдерге бир аз ыңгайсыздык жаратыптыр да. Бул экинчи жолдочу. Окуучулардын кызыгуусу, мугалимдердин чыгармачылык теми кескин түрдө начарлап кеткен, себеби көзөмөл аябай катуу болгон. Ал эми үчүнчү жол бул биринчи жол менен экинчи жолдун жакшы жактарын алып туруп, ошол эки бири менен экинин айкалышуусунан келип чыгып атат. Бул жерде мугалимдерге деп атат, бир аз болсо дагы эркиндик берилип атат, бирок дагы деле толук эркиндик берилген жок. Ал эми жоопкерчилик күчөсүн деп туруп, анан стандарттар жогору жактан берилип атат да, анан стандарттарды ким аныктап атат, ким тастыктап берип атат деген жерде карама каршылык пайда болуп туруп, бул үчүнчү жолдо турабыз да. Мен азыр ойлойм, биз экинчи жолдо баратабыз, бирок үчүнчү жол менен төртүнчү жолдун элементтери бар да. Себеби азыр Ош мамлекеттик университети өзгөчө макам алгандан кийин стандарттарды Ош мамлекеттик университети өздөрү иштеп баштады да. Демек бул төртүнчү жолду айтып атпайбы? Стандартты жогорку жактан бирөөлөр таңуулабай аны түзүүгө мектеп жамааты жегердүү катышкан оң дейт. Демек университеттин жамааты өздөрү жегердүү катышып, өздөрү стандартты, өздөрү рейтингдерди ойлоп таап атат деген биз төртүнчү жолдун элементтери бизде бар деп айта алам да. Рахмат жол. Ошол төртүнчү жолго баратканда мындай Казакстанда да байкадык, даяр болуш керек экен адамдар. Стандартты өзү чыгарууга даяр болуш керек экен. Үйрөнүп калган адам кыйналат экен. Казакстанда да автономия берип атат университеттерге. Кээде автономияны бердик, келдиң эми эмне кылабыз дегендер да болуп калат да. Ушул автономияны эмне кылабыз эми? Себеби бизге оңой эле даяр алгоритм шаблондорду бербейсиңер деп көпчүлүк адамдар үйрөнүп калган болсо, чыгармачылык болуп иштеген автономия менен кыйналып калат деп аны ушундагы даярдык менен баштабыз керек экен. Азыр эми уруксат этсеңиздер, анда мен анан кийин тактап коеюн, акырында. Саламатсыздар, дагы бир жолу мен кыска бир сөз айта кетсем, өзү бул китепте жетекчи өзүнө ылайыктуу нерсени таба алат, мугалим өзүнө тиешелүү нерсени, тренер дагы өзүнө тиешелүү нерсени таба алат деп айткым келет да. Ошон үчүн толугураак окусаңыздар. Эми бул жерде Сингапур деген мындай айтканда, азыраак окутуп, көбүрөөк үйрөн деген жакты да мага. Кол чаап койсоңуздар ушул жерде. Азыр Айбар айтып кетти, ошого улам айтып кетейин, көптөгөн мисалдар берген. Мисалы үчүн врачтарда эгерде бир кол канап келип калса дейт бир, ошону дейт сен колуңду жуйсуңбу же ага жардам бересиңби деген мисалдар берилген да. Анан ошону ойлонушуп чындап аны эгерде улам дарыгерге келген сайын, бейтап келген сайын колду жууса, 3/4 бөлүгү эле кол жууганга кетип калат экен. Ошону өзүңөр кандай ойлойсуңар? Анда өтүп кетпейби деген дагы мындай берилген да. Ошону өздөрүнө койгон дагы 30 мүнөттүк өздөрүнө тыныгы берип талкуу кылышкан. Андан кийин өзүрү ойлоп таап, алгач ошол келгендерге инфекция жугуп кетпеш үчүн колкап кийүүнү өздөрү ойлоп табышкан. Бул жерде биз көптөгөн ушундай мисалдар көп берген да. Мисалы үчүн музыканын клавишасын басканда аягына токтоп калуунун, катуу келип, аны токтоп калганын билүүнүн, ушундай нерселер көп да. Анан ошол эле учурда биздин мугалимдик алып келсек, азыр айтып өтүштү, стандарттарда практик мугалимдердин өзү кийлигишип, ошол жердеги аттестациябы же болбосо кайсы бир стандарттарды кошо иштешсе, алардан сурашса деген нерсени айтып атат да. Чындыгында биз билбеген учурда эле стандарттар жатсаң келип калат дагы, бул бизге тиешелүү эмес го деп ортодо карама каршылык келгендиги. Анан дагы кыскартайын дагы өзүм Фейсбукта көрүшкөнүм менен
айтып өтөйүн, себеби өзүм баягы мугалим болгон үчүн ошого тиешелүү нерселерди гана алат экенсиң да. Мисалы, мынтет да, так жазса бала дейт, окуучу же студент. Мисалы үчүн так жазат, көркөм жаза албашы мүмкүн дейт. Эң мыкты идеяларды мындай жеткире алат, идеялары бар бала дейт, бирок аны жеткире албайт дейт. Анан мына ушундай далилдери бар бала, бирок аны ишеним түрдө коомго алып чыга албайт дейт. Ошолорго силер дейт, жакшы койбойсуңар дейт. Бул чындык да. Биз ушуну билип турасын, айтсам коем деп туруп алган учурлар болот да. Бул жерде биз ошол анда идея турат, туура жаза алат, ошолорго биз кичине жардам беришибиз керек. Андан кийин дагы бул жерде мисалы үчүн биз өзүбүздүн жаш кезибизде окшош болгон студенттерге жакшы баа коет экенбиз да. Бул да кайсы бир деңгээлде чындык да. Ошон үчүн биз ушундай нерселерден оолак болсок, негизинен китепти окуп чыксаңыздар, өзүңүздөргө тиешелүү нерсе аласыздар. Агай сизге тилегин ачык берем. Отурат Айсулуу, азыр ЮНИСЕФ десизби? ЮНИСЕФ менимче тактап бересизби? ЮНИСЕФ ушу китепте дагы бар. ЮНИСЕФте ар кандай изилдөө жүргүзүп жүрөт, ошолордун бирөөсү мектептеги окуган жаш балдардын индекс благополучия, индекс счастья, бактылуулук индекси. Экзамен аласыңбы, албайсыңбы баары бир. Бирок ошол мектепке барган бала бактылуубу? Күлүп барып, күлүп кайтабы? Же болбосо мектеп жакшы экзаменди алган деп стресс болобу? Ушул жөнүндө билесизби, кабарыңыз барбы? Жана индекс жанагы критерийлер менен карашат. Ал жерде ден соолугу, жана эмдөө боюнча, билим берүү, анан жалпы эле жанагы критерийлер боюнча эң акыркы микс 2023-24 азыр жыйынтыгы чыгып атат. Ал нацстатком болот, ал эл аралык бир стандартта жүргүзүлөт. Ошол азыр жакында биз ушул Ош областынан башка түштүк райондордун губернаторлору менен изилдөөнүн жыйынтыгын презентациялап бөлүшөбүз. Абдан жакшы. Ошол изилдөөнүн дагы жыйынтыгы бар, ушу китепте бир жыйынтыгы, ссылка бар. Тилекке каршы англо-саксон мамлекеттери баардыгыбыз жакшы көргөн, же болбосо баардыгыбыз мисал кылган Америка Кошмо Штаты жана Англия ошол индекс счастья боюнча окуучулар алдыда эмес экен. Ал жакта индекс счастья боюнча Финляндиянын окуучулары абдан бактылуу экен. Ал эмне деген? Мектепке барып, кубанып барып, ушу кызыбызга окшогон кыздар мектепке барса, сүйүнүп барып, үйгө кайтканда сүйүнүп кайтабы? Өзүңүздөрдүн мектепте ойлоп туруңуздарчы. Окуучуларыңыздар албетте экзамен бар, кээде стресс болот. Ошол учурда алар ушунчалык кубанып мектептен канат алабы? Буга дагы көңүл бурушубуз керек экен. Бул Финляндияны мисал келтирет, себеби кээ бирки өнүккөн мамлекеттерде дагы балдар бактылуу болбой калышы да мүмкүн дейт да. Анан дагы бир нерсе китепте бар. Финляндияда адам башына салганда, кет башына эң көп дирижерлордун саны экен. Ал эмне деген кабар берет? Кандай дейсиздер? Дирижерлор көп экен да. Эмне кылат эми дирижер жанагы эме бабушка тавал мынтип отурат. Ал эмнеден кабар берет? Коомдор. Чыгармачылык, маданият, бакубаттуулук, бактылуулук да. Адам качан концертке барат? Ой, биз эми той топурга барабыз баарыбыз. Ал жерде той топур эми кыргыздын салты ал жер. Бирок адам качан өзү чыгынып концертке барат, ал бактылуу болгондо, күнүгө да акча табам, акча таап алып анан эмне кылам дебестен, демек дирижерлордун көпчүлүгү ошолго окшогон мамлекетте адамдар өзүлөрүн бактылуу сезген дагы убакыт бар экен. Ошону көрдүңүздөрбү? Бактылуулук жөн эле байлыкта эмес деп атат. Ушундай концерттерге барган. Ушул мисал келтирип мага аябай жакты Финляндия жөнүндө. Тынчтыкбек, мен ушул жерден точка коюп турайын. Эгер кыска анан түшүнүктүү суроолор, түшүнүктүү дегенде оңой суроолор болсо берсеңиздер болот. Мен жооп бере албасам кичине кыйналып калам. Кыйын суроо болсо Тынчтыкка жана Эмилге экөөнү кыйнай бериңиздер. Эмил абдан мен сыйлаган агай Эмил ордуңуздан туруп койсоңуз, Эмил Эмил болду. Баардыгын уюштурду. Мен Ошко келгенде чыргап калам. Өзүм келип эле балдар уюштурат. Анан берки менин башка жактык региондук досторум капа боло беришет. Агай, эмне үчүн бул жака келип уюштурбайсыз? Бул жака деп өзгөчө түндүктөгү досторумчу. Ай, мен уюштурбайм. Балдар өздөрү уюштурат дейм. Силер уюштургула өзүңөр анан барайын деп. Кичине мактанып кеттим окшойт. Эми чоң рахмат. Келгиле. Анан суроолор болсо, жыйынтыгында өзүңүздөр балап көрөсүңүздөр, азыркыга дал келеби экен.
bir çoğun толқын болды дейді. Ташқын толқын. Толқын су жылдыздарын жиекке шығарып салды. Меңдеген су жылдыздары жиекте жатады. Тоо болып жатады. Аны қараған ешкім жоқ. Ошол жерде bir жаш бала терлеп алған, чарчаған су жылдызын алып суға ырғытады. Су жылдызын алады, суға ырғытады. Бирок ал жерде 10 миң айбай көп, саны өтө көп. Анын күчү жетпейди. Бирок баягы ыргытып жатат. Ошол учурда бир абышка баратат дагы баягы жаш баланы урушат. Ай келесо, сенин колуңдан эмне келет? Ушунча суу жылдызы судан чыгып өлүп жаткан болсо, өлөйүн деп жаткан болсо, сен болсо бирден ыргытып, какая разница деп орустар айтмакчы. Ошентет эмес, урушупчу. Анда ал бала эмне кылат экен? Ал бала, ал жигит, ал абышканы карабайт. Карабай өзүнүн ишин уланта берет. Дагы бирөөнү ыргытат, абышкага айтат. Мен билем, ушунча тоо болгон суу жылдызын мен куткара албайм. Бирок тиги сууда сүзүп кеткен жылдыздын, суу жылдызын мен ошону куткардым дейт. Демек жыйынтык. Ар бирибиз башкаларды жамандай бербестен өзүбүздүн колубуздун келген нерсени кыла берсек, ар бирибиз өзүбүздүн суу жылдызыбызды ыргыта берели сууга. Өзүбүздүн алдыбызда чыккан кургак өлөйүн деген суу жылдыз болсо, ошону алып сууга таштап койсок, ошол биздин милдетибиз, биздин вазифабыз, биздин Кыргызстанга кошкон салымыбыз, биздин адамзатка кошкон салымыбыз. Ошон үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Атайын келип бергениңиздерге канчалык дем берип атат. Чарчабайсың дейт, эмне үчүн чарчайм? Сиздердей адамдар менен жолуксам, маектесем, адам чарчабайт, адам бири-бирибизден энергия алабыз. Агай, ушул жерден өзүңүз аягына чыгарып коесузбу? Кеңиз эми бүтүрүп эме кылып. Анан агай бир видеода көргөзүп коюңуздар, келгендерге. Кеңиз агай. Жыйынтыктар. Бирок ал жерде болгондо ушундай заңгыраган кереметтүү имаратты куруп коюшту, бул дагы чоң жетишкендик. Себебичи, кээде университетте акча жок деп, университетте бар экен го. Салса болот экен го. А? Болот экен, а? Камбагал мерт болот. Камбагал мерт. Жылы сөздөр үчүн чоң рахмат. Мына 4-чү жол китеби абдан мазмундуу, абдан жакшы талкуулар болду. Биз кечирим сурайбыз. Биздин жетекчилерди билесиздер да. Өздөрүнө ыңгайлуу бир маселени чечиш үчүн чакырыптыр. Ал деле өтө эле олуттуу эмес экен. Бирок урматтуу кесиптештер, мен дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Алыс жакындан келип, Кыргызстандын келечеги болгон жаштарга кандай билим берсек, кайдыгер карабаган мугалимдер отурат да. Ошон үчүн мен сиздерге ыраазычылык билдирем. Азыр Дүйшөн агай айткандай, ар ким өзүбүздүн ишибизди кылышыбыз керек да. Мен ойлоп атам, Дүйшөн агай, мына сиз ошо сыртта жүрсөңүз дагы сиздин канчалык көрманыңыз Кыргызстанда көп экендигин, канчалык сиздеки болуп аткан жаңылыктарды үмүт артып тургандыгын азыр мына келген адамдардан көрүп отурабыз. Демек, ошо сиздин Кыргызстан үчүн жасап аткан эмгегиңиз эч качан текке кеткен жок. Ошон үчүн биз сизди дайым күтөбүз. Ошон үчүн сиз 21-жылдын Дүйшөнү болдуңуз. Анан дагы сурап атайын, өтө эле жылдыз болуп кетпеңиз. Сендер Кыргызда ушундай бат эле жылдыз болуп калып атат да айрымдарчы. Мен бирок Дүйшөн айга ишенем, бул киши жылдызга айланбай, тынымсыз эмгектенип, ушул колдон келишинче жардам берип, бизге эжеке айткандай педагог болуп калып, ошол жерде жүрүп, бизге көп жардам бергениңиз абдан чоң. Ошон үчүн сизге мен дайыма чыгармачылык ийгилик каалайм. Анан ушул жерде мен кесиптештерге айтып коеюн, мындан бир 7-8 жыл мурда ошо билимин өркүндөтөлү десек, азыр Дүйшөн агай айткандай, эмнеге барат экенмин, менде жогорку диплом бар, эмнеге барам дейт эле да. Анан бухгалтерге айтып, биз 1-2 жыл төлөтүп жүрдүк да, барып билимин өркүндөтүп келип, биз төлөп берейин депчи. Азыркы сөзгө кошулат элем да, мугалимдер даяр болуп калганда өздөрү жүгүрүп калат экен. Азыр окуу жай бир тиын төлөбөй, кайсыл жерде жакшы семинар, кайсыл жерде жакшы билим өркүндөткөн сертификаттар болсо, мугалимдер өзү барып катышып алып келип атат да. Бул дагы бир чоң жетишкендик деп ойлойм да. Ошон үчүн Кудай кааласа бизде абдан чоң үмүт бар, келечек бар. Анан жолубузду издеп атабыз. Анан эми бирок бир нерсени эске алып коюшубуз керек. Кыргызстандын дагы ошо экономикалык абалын, элибиздин көз карашын биз жаңы багытка үндөп атабыз. А бирок билесиздер, айрым адамдар, айрым бир секталар дейбиз, алар башка жака тартып кетип атат. Ошондуктан мен ойлойт элем, ошол
саздан жогоркуга биз үндөй турган негизги күч мугалимдер болуп эсептелет. Ошон үчүн колубузду бир жакшы жеп алып кеткенге аракет кылайлы. Биз албетте өнүккөн өлкөлөргө абдан суктанабыз. Бирок тарыхын көрсөңүз ыйларыңыз керек. Абдан оор турмуш өткөзгөндүгүн, азап тозок көргөндүгүн, акыры ошол тозоктон чыгыштын бир гана жолу бул билим экендигин көрүшүп, анан ушундай ийгиликке жеткенден кийин биз суктанып атабыз да. Бирок дагы деле биз суктанып эле отуруп атабыз да. Жок, суктанбашыбыз керек. Биз да ошого карап аракет кылышыбыз керек. Ошон үчүн мен сиздерге ийгилик каалайм. Ушул отпусканын алдында бир кыйла чарчап, билим бергениңиздер үчүн, анан ушул жерге Дүйшөн агайды сыйлап келгениңиздер үчүн мен силерге чоң ыраазычылык. Анан Дүйшөн агай сизге да чоң рахмат. Ушул ичкен кыргызда жакшы сөз бар. Ичкен ашын жерге таштап, биттин чегисине куйган жигит дегендей, сиз ушундай жигитсиз, ушундай инсансыз. Ошондон айтпай, элиңизге кызмат кылып жүрүңүз. Алдыңызда коюлган дамдардан ооздойт. Мен мына жылдын аягы болуп калды деп бир аз биздин өзүбүздүн балдарыбыз өз колдору менен даярдаган мына болсокторду мындай жүрөк менен жасаган. Ошон үчүн дагы ооздойт кеттиңиздер. Дагы бир жолу сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Дайым ушу бири-бирибиз менен биргеликте кызматташып жүрө берели. Агайдын досунун жакшы сөзү бар эле, мына биздин устатыбыз Исахов. Мен дебей биз дейли депчи. Ошол үчүн келдим. Менин кызым мындай эмес. Биз биргеликте өнүгөлү. Сен анын баардыгы жалпы Кыргызстан үчүн. Рахмат, кош келипсиздер. Өз тажрыйбасы менен бөлүшкөн. Ошол эле учурда Кыргыз Өзбек университетинде англис тили кафедрасында жетектеп иш алып барган. Билимдегенде ичкен ашын жерге койгон агайыбыз 2000-жылы докторантурада билим алуу үчүн конкурска катышып, андан өтүп өз билимин өркүндөтүү үчүн океандын ары жагындагы Канаданын Торонто университетинин билим берүү изилдөө институтунун PhD докторантурасына окууга мүмкүнчүлүк алат. Канададагы докторлук илимий ишин Кыргызстандагы жаш мугалимдердин калыптанышы деген темада жазып, 2005-жылы ийгиликтүү коргоп PhD намына ээ болгон. Окуусун аяктагандан кийин 2 жыл Карачидеги билим берүү институтунда магистрант жана докторанттарга сабак берип, илимий изилдөөлөрдү жасап эмгектенет. 2007-жылы Бишкек шаарындагы Борбордук Азия университетинде илимий кызматкер болуп да иштеген. Кыргыз билим берүү академиясында да эмгектенген. Билим берүү тармагында илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, ар кандай эл аралык долбоорлордо иштеп, Борбордук Азиянын мамлекеттерине жана ошондой эле АКШ, Туркия, Канада, Йемен жана башка мамлекеттерге конференцияларга жана билим берүү долбоорлоруна катышкан. 2013-жылдан бүгүнкү күнгө чейин Астана шаарындагы Нурсултан Назарбаев университетинин профессору болуп эмгектенип келе жатат. Дүйшөн Üçünü oturacağız. Üçüncü gün var. O aileden üçüncü gün. Bunu aşırı